Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан Ош реклама каналы. Туғандар, бүгін 20 сентябрь 2025 жыл мен сіздерге жерінің аянты Қызыл кітап бойынша 5, фактически 8 сотық болған сатылушы ушул шикарный жаңы салынған 2 қабаттуу үй жөнінде маалымат бермекчимин. Таза суусу бар, свети бар, жолдор асфальт, шаарга 15 минутада кирип барасыздар. Үйдің ішінде санузелдері бар, сырт тарапта құдық септиктері бар, мына жақта топкасы бар. Үй жылытыш бойынша маселе жаралбайт. Бардығы сонун өздөрү салган жаңы үйлөрдүн бири, өздөрү 1 жыл жашаптыр. Шартка байланыштуу кичине тыйын керек болуп, сатка коюлган учуру. Жери Кызыл китеп боюнча 5, могул жактагы кошумча жерин кошкондо 3. Талга чейин ошо 3 соток жаткен. Нар жагы болсо бак өзүнчө эле жашыл зона, тынч, абасы таза, салкын. Природный экен айтканда, панорама сыяктуу. Келип көрүп кетесиздер. Шаарга 15 минутада жөн эле кирип барасыздар тугандар. Сонун үй. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Мен турган жер тугандар бул Фуркат Алиханов көчөсүнүн кире беришинде турам. Фуркат круговойдон Мады тарапка 500 метр жүрүп, анан оң тараптагы мына мен турган Алиханов көчөсүнө киресиздер. До конца асфальт кылып койгон. Ушул жерден баштап үйгө чейин 1 км 800 метр чыгат тугандар. Мен көрсөткөн директор боюнча жүрүп келе бересиздер. Көчөлөр асфальт, вызылдаган бойдон кирип келе бересиздер. Ушул көчөнүн эле оң тарабында мына ушул үй сатка чыккан учуру көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Үйдөн чоң трассага чейин ашып кетсе 1 км 800 метр чыккан, ошону айтып кой деди. Үйдүн жери Кызыл китеп боюнча 5, фактически 8 соток чыгат. Кызыл китеби бар, документтери бардыгы так. Коммуникация боюнча айта турган болсок, таза суу бар, свет бар, жолдор асфальт, прожекторлор орнотулган, кудугу септиги бар. Анан үйдүн ичинде домдогудай сон условиялар жасалган. Мына жакында санузели бар да. Караңыздар, көчө тараптан көрүнүшү ушундай. Нол үй бул кошунаңыздар. Артында 1 метр месте калтырган кошунакысы деп. Бул үйдүн артында деле 1 метр месте калтырылган кошунакысы деп. Азыр сабыр кылып турсаңыздар, бардыгын кезек менен көргөзүп берем. Азыр үйгө 2 эшик менен кирсе болот. Мына жагы эң негизги эшик. И мына боковой тараптан дагы бир эшиги бар экен. Бул жагы ошо запасной кудугу. Ылдый тарапта 2 септиги бар тугандар. Үй адашпасам канча бир 6 бөлмөдөн турат экен, таза 6 бөлмөдөн. Биринчи кабат менен экинчи кабаттын ортосуна плита ташталган. Кыскасы жакшы качествода Кудай буюрса салынган экен. Өздөрү былтыр салган экен, нолдон баштапчы. 1 жыл жашаптыр. Эми шартка байланыштуу шаарга барышыбыз керек болуп атат дейт. Жумушу шаарда болгондо байланыштуу. Ошол эле себептен сатка коюп атабыз дейт тугандар. Кийин келип көрүп кетесиздер. Действительно жакшы экен. Караңыздар. Болгону мына жери бир аз толук бүтө элек. Түздөп уклон кыласыздар, машина түшүп чыгып турганыча. Жүрүңүздөр, эми үйдүн алдына барыңыздар. Кенен маалымат берейин. Тугандар, үйдүн алдына дагы келип калдым. Көрдүңүздөр, өтө сонун болуп турат. Караңыздар. Бул жактан ошо эң негизги эшик үйгө кире турган. Мына жагы арка, ылдый тарабы болсо бурчатка. Бул жактан дагы ошо үйгө кирип чыга турган дагы бир кошумча эшиги бар. Кыскасы сон тугандар. Үйдүн сыртында топкасы орнотулган, сыртка жатканалары бар, бак бар, сон экен. Кызыл китеп боюнча жери 5, фактически 8. Аз кандай кылайлы? Мына жактагы эң негизги эшик менен үйгө кирип, кенен маалымат берейин, жүрүңүздөр. Тугандар, мына бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Бул жак прихожка, айнек терезелер панорамный, отоплениянын батарейкалары орнотулган. Үй жылытыш боюнча Кудай буюрса маселе жаралбайт. Лестница менен сразу экинчи этажга чыгып кетсеңиздер дагы болот. Мына сонун кенен болуп турат. Азыр мен эми оң тараптан баштай берейин. Бул Кудай буюрса гостиный. Өтө кенен, өтө чоң комната экен. Отоплениянын батарейкалары бар. Кышындасы үй жылытыш боюнча маселе жаралбайт. Караңыздар, сонун. Буюм тайымдардын ээси менен сүйлөшөсүздөр ал жагын. Келишип калсаңыздар, Кудай буюрса калтырып деле кетиши мүмкүн. Бул жак болсо кухня плюс холл. Өтө сонун, Караңыздар. Гарнитур, диван, бардыгы жаңы экен. Мына жак болсо мен жана айткан кухнянын запасной эшиги, плита иштеп атат. Анан сууну деле бир сыйра ачып көргөзүп коеюн. Бул кандай? Азыр ичинен көргөзүп коюп турам. Так. Жактын светтерин өчүрүп коюп. Мына тугандар. Көрүңүздөрбү? Санузел, суу бар, кадимкидей чыгып атат. Аристон, стиралка иштеп атат. Батарейкалар орнотулган. Мына пластик эшикти ачып кире турган болсок, бул жак санузел болот. Унитаз и чоң мощный ванна. Полудувал кафель. Форчкалар орнотулган, вытяжка иштейт, бардыгы жакшы. Азыр мен биринчи кабатын көргөзүп бердим. Эми кандай кылайлы? Жүрүңүздөр, мына лестница менен сразу экинчи кабатка чыгайлы. Менимче түшүнүп атасыздар, башыңыздар айланган жок. Действительно чоң экен. Бул жак болсо ошо кладовкасы под лестница. Эми лестница менен экинчи кабатка чыгыңыздар. Мына тугандар, лестница менен экинчи этажга чыгасыздар. Экинчи этаждын холлу болуп калат бул жак. Азыр
0 комнатадан баштайлы, жүрүңүздөр. Экинчи этажы 4 комната. Ылдый тарабын көрдүңүздөр, 2 комната. Жалпысынан 6 комната. Бул жакта деле ошо батарейкалар орнотулган. Кышындасы кантип жылытам деп ойлонбойсуздар да, мындай айткандачы. Бул жакта бир комната детский окшойт. Бирок комнаталар кенен, потоктор бийик. Кийим кишениңиздерди алып келип эле жашай турган даяр үйлөрдүн бири экен. Караңыздар, өтө бир сонун үй экен. Анан туугандар, бул жагы ошо 46 комнатасы. Бул жакты спальня кылып койгон, өзүнчө эле панорама дейт да, эсичи. Закатты карап кечинде, сонун эс аласыздар, Кудай берсе. Көрдүңүздөрбү? Үйдүн алдына дагы чыктым туугандар. Ошол жерден дагы сонун болуп көрүнөт экен, караңыздар. Өтө жакшы. Бул жакта эле кенен мындай машинаңыздар менен келсеңиздер, бул жагын стяжка кылып койсоңуздар же брусчатка кылып койсоңуздар, 4 машина жөнөлүп атат. Ушул мен жана көргөзүп берген 2 кабаттуу чоң үйү. Бул жак жана кухнянын эшиги, өйдө тарап арка, мына жак болсо брусчатка. Мына жагын караңыздар. Ох, сонун экен. Жери кызыл китеп боюнча 5. Мындай огородун фактически жерин кошкондо 8 соток чыгат. Себеп дегенде ал талдын нар жагы бак, бери жагы сиздердин кошумча жериңиздер болуп эсептелет. Талдар турган жерден дагы мындай арыктан суу алып турса керек адашпасам. Ошол мына көчөттөрдүн түр-түрлөрүн эгип койгон, бак кылыпчы, жашыл зона. Жогору тарапта ажаткана. Мына жак болсо летний душ, жайында деле сразу кире койгону жакшы, салкыныраак. Түшүндүңүздөр, өзүнчө эле природа. Закат, сонун, тынч, абасы таза. Эң негизгиси шаарга жакын. 15 мүнөттө шаарга жөн эле кирип барасыздар, жолдор асфальт. Лайктан басыңыздар. Дос, таныш, туган, урук, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы ушул сатылуучу үйдүн видеосунун ссылкасын жөнөтүп койсоңуздар кирип көрүшөт. Брусчатка, арка, освещение, сонун кыскасы. Ушул жерден сонун көрүнөт экен, көрдүңүздөрбү? Бул мен жана айткан душ. Мына жагы бак, тынч, сонун экен. Анан топкасы бар дедим го туугандар, жүрүңүздөр, топкасын дагы бир көргөзөйүн. Үйдүн артында топка. Анда место калтырылган 1,5 метр. Мына жактан кошумча эшик бар, ачып кирип келе бересиздер. Топка мына жакта. Кадимкидей эле печка коюлган топка. Кааласаңыздар, умныйга өзгөртүп алсаңыздар болот. Эми карап көрөсүздөр. Чөнтөгүңүздөргө карап иштей кыла бересиздер ал жагын. Ошол туугандар.